50 жаштагы Адылказы Мамбетжанов 7 жыл мурда жубайын 4 баласы менен таштап Россияга иштегени кетет. Ошол бойдон 2 кыз 2 уулунан кабар алган эмес. Жубайы балдарын жалгыз бага албай, аларды убактылуу бул жака таштап, ал дагы чет өлкөгө иштегенин сапар алат. Ал эми Адылказы Мамбетжанов 2 жыл мурда гана балдарын эстеп, үй бүлөсүн издей баштайт. Азыр улуу кызы 15ге, кичүүсү 8ге чыккан. 2007 могу Камила төрөлгөн. Анан кийин могулуке жигит 2010 төрөлгөн Элдар. Өз учурума келдим, эсиме келдим деп айтсам болот да. Мен аялымды күнөөлөбөйм. Мен күнөөлөйм да баарындачы. Бирок балдарын тапканы менен аларды өзүнө алып багып, үй бүлөсүн кайтарууга аракет кылган эмес. Аракештикке берилип кетип, 1,5 жыл наркологияда дарыланып, жакында эле чыккан. Азыр күнүмдүк жумуштарга иштеп, өз жанын араң багып жүргөнүн айтат. Өсөбө ажырашып кеттик экөөбүз, келишпей таарынышып биrbirибизге. Мен Россияга кетип калгам. Чыдап коюп буларды. Анан колукту майла жок. Ушундай эмеге байланыштуу да. Балдарыңыз сизден кандай кабыл алат? Ата деп эле кабыл алат. Көп жылдан бери көрбөй жүргөн немелер башында кабыл алган жок, чочуп. Балдарды бакканга кудуретиңиз жетеби? Мындай багылат белеңиз? Жок, азыр менин каражатым эгер берген күнү деле бирөөнү, балким экөөнү алым жетер да. Мен сени аябай жакшы көрөм. Берекем, мен сени аябай сагынам ба. Келип турам мен, Болуптур балам. Сокулук районунун тургуну Иса Өмүракунов жетимдерди, кароосуз калган балдарды камкордук албаганда Адылказы Мамбетжановдун 2 кызы 2 уулунун азыркы тагдыры кандай болмок айтуу кыйын. Иса Өмүракунов азыр мындай 2 кабаттуу чакан жупун үйүндө 31 баланы, күйөөсүнөн зомбулук көрүп качып келген 4 аялдын наристелери менен багып келет. Ал эми өзүнүн 2 кыз 3 уулу бар. Кайрымдуу ата бул жакты балдар үйү же кризистик борбор деп атабайт. Болгону чоң, көп балалуу үй бүлөмүн деп айтып келет. Ошо башка детдом, интернаттан айырмасы ушу, биз чоң үй бүлө деп аталабыз. Анан бизди булар ата-апа дешет. Мен буларды баары менин уул кыздарым дейм. Анан баарыңар бир туугансыңар дейм. Ошончо бияка келгенде баары тең улуулар неже байке дейт, кичилерин бөбөктөрүм, сиңдилерим дешет. Ошентип биз чоң үй бүлөбүз да. Мен негизи ошо интернаттарды көрүп жүрүп сезип калдым да ошондо. Каржылоолору да жакшы, алар мамлекет карайт, ар кайсы жактан немелер карайт да. Чын эле жакшы. Бирок бир нерсени көрдүм, ошо эркиндик жок экен да. Өздөрүн эркин ала албайт такай. Бир нерсенин астында басылып тургандай. Мындай үй бүлөлүк болбойт экен да. Үй бүлө деген нерсени билбейт экен. Анткени биздин айырма ушул деп атпайбы, биякта ата-апа дешет. Мисалы булар таарынганда мага коркпой эле айтышат. Иса Өмүракунов азыр 1ден 15 жашка чейинки балдарды багууда. Арасында арылуттагы бөбөктөр бар. 31 баланын 10-у томолой жетим, калганын ата-энеси чет жакка иштеп кетип, бул жерге убактылуу калтырып коюшкан. Ал эми багар көрөрү жокторду тарбиялап өстүрүп, кийин алар эс тартканда балдардын макулдугу менен өзүнүн атына жаздырып алууга ниеттенип жатканын айтат. Бизге студент кыздар да келип түштү да. Биз ошо студенттерге да аябай көп жардам бердик. Себеби ошо кездерде да азыр деле болуп атпайбы, төрөп мусорго таштап, ыргыты ушундай. А биз ошолорго ушундай дедик. Таштабагыла. Ушу боюнча эне боюнча болуп кал. Биз жардам берели деп окуп атканда окуусуна жардам берип, ошентип окууга кеткенде балдарымга карап калып, анан көп ошондой болуп кайра балдар менен кетишти да. Анан бүгүнкү күндө балдардын чоңойгон сүрөттөрүн салып турат. Биз такай алар менен байланыштабыз да. Иса Өмүракунов мындай кайрымдуулук иши аркылуу 9 жылдын ичинде 150дөй баланы ата-энеси менен табыштырган. Ал аябай деле бай адам эмес. Майда ишкерлик кылып, жубай өкөт тапкан ташыганын баарын балдарды багууга жумшайт. Бул үй бүлөгө майрамдарда ар кайсы демөөрчүлөрдөн гуманитардык жардамдар келип турат. Ал эми мамлекеттен 1 да сом ала элек. Балдардын тамак ашына, кийим кечесине, окуусуна, дары-дармегине, дегеле бардык муктаждыктарына канча каражат кетерин эсептеп көрбөгөндүктөн так суммасын айта албайт. Кээде кыйналган учурлар болорун жашырбайт. Бирок ал балдарга ата-энелик мээрим берилип, үй бүлөдө багылып жатканына кубанат. Аю чолко чекти, алава чынчынтыты, ал тапкан жамык керек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кимдин молду чоң. О, кызым. Ой, сен маленький был, кичинекей бала. 1,5 айлык бала. Ой, сени. Ой.
Жарык дүйнөгө келери менен тагдырдын оор сыноосуна кабылып, ата-энеси үчүн ашыкча жүккө айлангандар. Бул нарселер төрөлгөндө эле баштан катаал күндөрдү өткөрүштү. Балдар үйүндөгү ар бир ымыркайдын окуясы жан кейтет. Бул жакта азыр 1 айлык ымыркайдан баштап 4 жашка чейинки 47 бала багылууда. Алардын 4-өө томолой жетим, 35 ата-энеси карабай койгондор, 8 убактылуу калтырылгандар. Аларды ата-энеси анда-санда келип көрүп кетип турушат. Жашоо шарттары жакшырса 8 бала өз үй бүлөсүнө кайтарылат. Кашабыз 200 грамм, чайыбыз 100 грамм, обедке 150 грамм первый, 150 грамм второй, компоту дагы 150 грамм, каша, кечкиси 200 грамм чай, 200 грамм каша. Балдар үйүндөгү ар бир наристеге мамлекеттен күнүмдүк тамагына 105 сом, дары-дармегине 8 сом бөлүнөт. Бул мекеменин 1 жылдык бюджети 25 миллион сом болсо, анын 76% эле кызматкерлердин маянасына кетет. Тарбиячылар, бала багуучулар, педиатрлар балдар үйүндө күнү-түнү нөөмөт менен иштешет. Алар ар бир бөбөккө өзгөчө мамиле кылууга аракет кылабыз дейт. Канча өп жутабайлык, атын энесин ачка суу ичеби, эмне ичет. Энеси менен болгон жакшы да, ачка болсо, ток болсо, кийими жок болсо дагы баары энеге жетпейт да. Эне мээрими жетишпейт да. Биз эми аракет кылабыз, болгон күчүбүздү жумшайбыз, но баары энеге жетпейт. Мына үйдөгү баланычы сорото албайсың да оңой мененчи. Тигини берсең да жок муну. А буларды болсо башынан сылап болду, бүттү, ошого эле. Ошого эле мына кучактап мына бул каприз иштетип атты эле, ал кучактап койсоң уже өзүнө келип калат. Балдар тамакты убагында, тойо жеп, кийими бүтүн болгону менен эне мээриминен өксүп келери алардын көзүнөн эле байкалып турат. Наристелер ата-эне эмне экенин, алар менен теңдүү башка бөбөктөр үй бүлөсүнүн курчоосунда бактылуу балалыкты өткөрүп жатканын түшүнбөсө дагы, алардын жүрүм-турумунан бул жашоого болгон суук мамилеси сезилип турат дейт тарбиячылар. Балдар кичине мындай эмерээк болот да. Таш боорураак келишет да буларчы. Все равно чувствуется, эне мээрими жетпейт. Бири-бирине, например, эшикте мына жайында көп чыгабыз да. Мына курт-кумурскалар менен тааныштырабыз. Мына курт-кумурска анан баягы үйдөгү балдар аны аяп, бул это живое существо, а булар болсо мындай жестоко мындай өлтүрүп ошолордучу. Ушундай да, ошонусу менен элементарный эле нерсе ошону алып. Мындай балдарды үй бүлөдө чоңойтуп ата-энесине кайтарып берүү үчүн мамлекеттик деңгээлде программа иштелип чыгууда. Бул боюнча быйыл жайында президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сунуштарын угуп, балдар үйлөрүн жана интернат тибиндеги мекемелерди реформалоо боюнча эксперттик жумушчу тобун түзгөн. Алар балдарды колдон келишинче үй бүлөдө ата-энесин же жакындарынын мээрими менен багуу боюнча документ иштеп чыгышкан. Биологическая мать будет отказываться от ребенка, нужно рассматривать тогда варианты опекунства родственниками. Баладан биологиялык энеси баш тартса, башка варианттарын караштыруу керек. Мисалы, ал аялдын туугандары багалабы. Эгер болбосо, анда баланы бага турган убактылуу үй бүлө табуу зарыл. Мындайча айтканда, наристени интернатта бакпай, үй бүлөлүк кылууга бардык аракетти көрүү керек. Анткени балдар үй ымыркайлар үчүн оор эле. Алсак үйдө чүрпөбүздү күндүз эле бала бакчага жөнөткөндө кандай кыйналып стресс алат. А бул жакта күнү-түнү жашап, айлап жылдап жакындарын көрбөйт. Ошондуктан мындай балдарга өзгөчө мамиле жасалып, үй бүлө керек. Бул жаатта Улуу Британияда адистер изилдөө жүргүзүп көрүшкөн. Алар бир баланы ата-энесинен алып, балдар үйүндө бакканда 9 күндүн ичинде наристенин психологиялык абалы оорлоп, чүнчүп, бактысыз болуп калганын көрүшкөн. Ошондон кийин балдардын интернаттарда тарбияланышы алардын келечегине терс таасирин бериши мүмкүн деген таянакка келишкен. Андыктан реформа жүргүзүүдө биринчи кезекте ушул жагдайга өзгөчө көңүл бурулган. Андан тышкары каражатты туура, максаттуу бөлүштүрүү маселеси да бар. Азыр Кыргызстанда 143 балдар үйү, интернаттар бар. Аларда 12 миңден ашуун бөбөк тарбияланып жатат. Алардын 5%га жетпегени тоголок жетимдер болсо, калганынын атасы же энеси бар. Балдарды багууга мамлекеттик бюджеттен жылына 500 миллион сом бөлүнөт. Анын 70%дан ашык эле социалдык мекемелердин кызматкерлеринин маянасына сарпталат. Ошо 500 миллиондун ичинен 30% эле балдарга төзмө-түз жетет экен. Ошол канчалык эффективдүү, ошончолук канчалык ошо балдардын кызыкчылыгына жана окууна жооп берет деп, балдарга негизи жагымдуу бир иштер көрсөтүлүп атат деп ушундай бир маселе койду, суроолор коюлду. Себеби президенттин көз карашы тарабынан бул негизи баланын толук кандуу мындай өсүшүнө карама каршы келет.
2017-жылы кабыл алынган үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча 10 жылдык программаны жүзөгө ашыруу үчүн анын үстүнөн дагы иш алып баруу керек. Мындан тышкары жумушчу топ бюджеттен каражат бөлүп же донорлордун жардамы менен балдар үйлөрүн курууга мораторий киргизүүнү сунуш кылууда. Бул демилге президент тарабынан колдоо тапты. Кантип реформалоо өткөзөбүз? Бул социалдык кызматтарды көбөйтүү жол менен жана инклюзия билим берүү системасын өзгөртүү боюнча эгерде биз ушу 9 жылдык планды ишке ашырсак, анда 9 жылдык пландын чегинде деген биз чараларды иштеп чыксак деген, анда биз ишенебиз, ушу 9 жылдын ичинде чыныгы Кыргызстандагы толук кандуу интернат тибиндеги балдар мекемелер жоюлуп, балдар толук кандуу ушу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгонго, багылганга мындай чаралар өкмөт тараптан чаралар иштелип чыгат деп. Наристесинен баш тарта турган болгон энелерге колдоо көрсөтүү үчүн 6 жыл мурда Бишкектеги балдар үйүндө атайын бөлүм ачылган. Ал жакта кыз келиндерди чүрпөсүн таштабоого үндөп, аларга моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөтүлүп келет. Мындай тажрыйба жакшы жыйынтык берген. Учурунда ымыркайынан баш тартам деген энелер мамлекет тарабынан жардам берилген соң ирденип наристелерин бооруна кысып, турмушта өз жолун таап кетишкен. Андыктан интернаттагы балдардын санын азайтуу үчүн алгач энелерге өз убагында социалдык колдоо көрсөтүлүшү керек. Мындан тышкары 2014-жылдан бери Кыргызстанда фостердик, башкача айтканда, убактылуу үй бүлө институту иштеп келет. Бүгүнкү күнгө чейин 24 ата-эне 43 баланы багып беришкен. Учурда 8 наристе фостердик үй бүлөнүн асыроосунда. Алардын кызматы үчүн ай сайын 6000 сом маяна жана баланын керектөөсүнө деп ушундай эле суммадагы каражат бөлүнүп турат. Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык.